Депутаттар Бекешев менен Райымкулов жыйында бирин-бири ашата сөктү. Былтыр өлкөбүздө 880 митинг болгон. Жерде түрмөдө жаткан депутаттар кантип кол койду? Күндүн орунтуу жана урунтуу окуяларын баяндаган Айтмакчы программасы назарыңыздарда. Аны мен Айпери Шенкулова алып барам. Бизден алыстабаңыз. Депутаттар Бекешев менен Райымкулов жыйында бирин-бири ашата сөктү. Жыйын учурунда Райымкулов Бекешев олтурган жерге келип сүйлөшүп турган. Анан эле катуу кыйкырып бирин-бири сөккөнү угулду. Экөө тең оозго алгыс сөздөрдү айтып, андан соң Райымкулов өзүнүн ордун карай басып кетти. Санжар, иди сюда, что там все? В смысле? Иди-ка сюда. Көп өтпөй Райымкулов ортоңку микрофонго чыгып, бейөкмөт уюмдардын бюджетин аныктоо боюнча мыйзам долбоору 2 окуудан өтүп токтоп калганын, ошону 3-чү окууга чакырып берүүнү суранды. Ал батышчыл адамдар ар кандай митингтерди уюштуруп жатканын белгиледи. Я старалась, вы слышали. Жаңжал эмнеден чыкканы азырынча белгисиз. Бүгүнкү жыйында Бекешев кээ бир депутаттар коррупционерлерди колдоп митингке чыгып, бул жакта бийликке жагалданып, эл алдында башкача сүйлөп жүрөт деген билдирүү жасаган. Президенттин саясатты мактап, элге барып, башка маалыматты берип атышат. Киши өзү мен коррупционермин деп айтып атса, булар бийликке каршы чыгып атышат. Түшүнбөй алдым таптакыр. Ал эми Бактыбек Райымкулов 28 февралда Ош шаарында Райымат Райымовду колдоо митингине катышып сөз сүйлөгөн болчу. Бир да адам ушу мамлекетке мен күнөөм бар деп бирөө мойнуна алып, бирөө да бир тиын төккөн эмес. 2 миллиард төлөгөн жалпы кыргыз эли билет. Былтыр өлкөбүздө 880 митинг болгон. Жаздын келгенин күндүн жылыганынан эмес, наразычылык акцияларынын күч алганынан билебиз. Быйылкы жазда митинг менен башталды. Жаздын 1-чи күнүндө эле Бишкек шаарында депутат Кубанычбек Жумалиевдин 20га жакын тарапташы наразычылыкка чыкты. Наше движение завтра на площади Алатау устраивает митинг. Тебя по 500 сом за человека. Что так дорого? А что, за идею никак? Вот типа. Кто тебе сейчас за идею пойдет? Сейчас строго за бабки. 2020 Кыргызстанда 880 митинг жана наразычылык акциясы катталганын Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Ички иштер министрлигинин расмий маалыматы боюнча 2019 жылы 620 митинг катталган. 2020 жылы 12 айдын ичинде 880 наразычылык акциясы жана митинг катталганын билдиребиз дешти. Айтмакчы, бүгүн да өкмөт үйүнүн астында кайрадан митинг болуп өттү. Алар Ленин айыл өкмөтүнүн жана Аламүйдүн районунун акимдеринин жумуштан кетүүсүн талап кылышты. На протяжении многих лет мы, местные жители, обороняем свои пахотные пастбищные угодья. Жерде түрмөдө жаткан депутаттар кантип кол койду? Демилгечи катары документке 1 мартта кол койду делген депутаттардын арасында 28 февралда көз жумган Алмазбек Акматов, тергөө абагында олтурган Кубанычбек Жумалиев дагы бар экенине оозуңуз ачылып, таң калып жатасызбы? Депутат Рыскелди Момбеков дагы аталган маселени көтөрүп өзүнүн оюн айтты. Долбоор 1 мартта киргизилиптир. Урматтуу төрага, айтып коюңузчу, Алмазбек Акматов кечээ эле жерге берилди го. Өлүп калган кишини кантип кол койдурдуңар? Кубанычбек Жумалиев түрмөдө олтурат. Ал кантип кол койду? Анан демилгечи 80 депутат болуш керек, бул жерде автор катары 60 гана депутат турат деген Момбеков. Биринчи документте 65 депутаттын колу турат. Анан айтып коюңуздарчы, Акматов, Алмаз кечээ эле жер көрдүк го, ал кантип кол койду? Өлүп калган кишини кантип кол койдурдуңар? 1 мартта ал кантип кол койду? Дүйнө салып кетти го. Кубанычбек Жумалиев түрмөдө жатырга кантип кол койду? Мына карачы документ.
Жогорку кеңештин депутаттары жаңы конституциянын долбоору боюнча референдум дайындоо демилгесин биринчи окууда колдоп берди. Дастан Бекешев жок депутаттардын ноутбугун өчүрүүнү талап кылган, бирок андай болгон жок. Тантырдымаш, мурунку замандай негизи добушту бергенге туура эмес болот да. Бири-бирине добушту бербейли. Ар бир депутат өзүнүн компьютерин бассын. Самат Исманов алдында 4 ноутбуктун мышкасын чогултуп жатканын көрүүгө болот. Аны менен катар Акылбек Жапаров дагы 4 депутат үчүн добуш берди. Натыйжада 87 макул, 9 каршы добуш менен демилге колдоо тапты. Долбоор 2 жана 3 окуудан дагы колдоо тапса, президентке жөнөтүлөт. Ал кол койгондон кийин жалпы элдик добуш берүү дайындалат. Референдумду жергиликтүү кеңештердин шайлоосу менен кошо 11 апрелде өткөрүү сунушталууда. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуй аласыз. Дарегибиз bizon.kz.